Videoga tart. Tarqat. Videoga tart, videoga. Tarqat. Evet. Kolun kaldı. Kol çıkar. Kolun kaldı. Oy, tart. Yok çok. Git. Bir dakika. Bunlar da vardın yani. Bir kaçmalar. Kim oldu? Kim oldu? Oldu. Sözü. Kol. Şakla kaldı oldu. Şakla hava tanız. Oh, ben çok kalktım. Seninle tartmıyor. Gel kalma böyle. Жалал Абад областы Чаткал району курулуш айылы 2023 жыл 17 февраль эртең саат 8:30. Үйдүн чатыры түшүп калыптыр достор, кар көп жаап, салмагын кар көтөрө алган эмес. Урматтуу Чаткал районунун тургундары, мына биз азыр курулуш айынан чыккандан баштап уже көчүп кеткен, полный көчүп кеткен. 15 биздин билишибизде 15-20 километр полный көчүп. Азыр мына бир погрузчик салдык, артта грейдер турат, май баары жетиштүү, бирок могу жолго батпайт экен. Башка погрузчик сала албайт. Мына көчкүнүн бийиктигин көрдүңөр. Ушундай узун көчкү ар кайсы жерге эмес, бүт сплошной түшкөн да. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырып кетем. Соборду улуу кармап туруп туруңуздар. Мына Терексайдан чыккан жүргүнчүлөр, Канышка айылынын, Чаткал айылынын тургундары баарыңар түшүнүү менен кабыл алыңыздар. Мына баарыбыз МЧС, ДЭУ баарыбыз ушу көчкү жакта жүрөбүз. Анан айылдарга дагы чакырып кетем, ички жолдорду да кырабыз. Ички жолдорго чейин азыр могу центральный жолдорду ачып алалы. Сабырдуулук менен мамиле кылып туруңуздар. Андан сырткары чатырчаларды, үйүңүздөрдүн чатырчаларын, короолорду караңыздар. Кар мына дагы 2 күн жаагандат да. Ошон үчүн баарыңыздарды чакырам, жакшы ынтымактыкта биримдикте туралы, сабыр кылып туралы, техника жетиштүү баары. Мына погрузчиктен азыр 3 погрузчик бар. Бирок бул жолго батпайт экен. Бир погрузчик эле иштеп атат. Грейдерден 2 грейдер, 3 грейдер иштеп атат. Ошон үчүн перевал ачылат. Мына бүгүн түнү менен салып атабыз. Бирок маалыматты берип турабыз баарыңыздарга. Мына күн болсо жаап атат. Биз ошол көчкү жакта жүрөбүз. Баарыңыздарды сабырга чакырам, ушул бүтүрүп ачылып кетсин. Бөөдө кырсык болбош керек. Адам өмүрү бизге адам өмүрү коркунуч болуп атат. Ошо жолдо калбагыңыздар деп жолду жаап атабыз. Азыр курулуш айылынан баштап Терексай айылында пост коюлган, жол жабык. Күн ачылган кезде силерге маалымат беребиз.